Ноорuz майрамы Лейлек районунда да чоң салтанат менен белгиленди. Күн менен түн теңелип, көктөм майрамы катары майрамдалып келген Ноорuz майрамында айыл чарба жана нан азыктарынан жасалган көргөзмө уюштурулган. Кыргыз элинин улуттук тамактарынын 10дан ашуун түрлөрү коюлган. Мына бүгүн Ноорuz майрамы деп биздин Чимген айылынын тургундары тарабынан элдик улуттук тамактарды, элдик этно буюмдарды алып келгенбиз көргөзмөгө. Мына бул элдик буюмдардан бизде ат жабдыктары, туш кийиз, килем, шырдак, бардык сайманын түрлөрү бар бизде. Оймолордун түрлөрү бар, курактардын түрлөрү бар. Ар түрдүүчө кол менен жасалган, бардыгы уздардын колунан жасалган, Чимген айылынын уздарынын колунан жасалган. Айрыкча ударник участкасындагы Бекеева Махбуреттин көбүрөөк курактары берилди бизге. Улуттук тамактарды айтсак, улуттук тамактар биринчи Кыргызда баш менен башталат. Сыйлуу тамактарга мына баш. Бул болсо карындын дымдамасы. Мында бүт эт, анан жашычаларды кошуп дымдап бышырылган аш. Мурдатан элибиз эң сүйүп жеген оокаттардын бири. Алас, 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 арбаледен калас. Ноорuz тирүүлүктүн, жаратылыштын жаңылануусунун жана жакшы тилектердин майрамы. Элибиз бул майрамды ыйык тутуп, ай алмашып, жыл тогошкон мезгилди жаңы жылдын башталышы катары эсептеп келишкен. Бул күнү дыйкандар жер айдап үрөн себишкен. Сүмөлөк кайнатып, бирин-бири конокко чакырып, көңүл ачышкан. Бул күнгө карата район акими куттуктоо сөзүн айтты. Ноорuz майрамында элибизде ынтымак, биримдик болсун деп аруу каалоо тилектерди тилейбиз. Ушул кубанычтуу майрамда жергебизде тынчтык болуп, улуу Ноорuz күнү жаралган таза сезимдериңиздер эч качан өчпөсүн. Ылайым ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, биримдиктин, бир туугандыктын сезими согуп турсун. Ушул ыйык күнү үйүңүздөргө кут конуп, ишиңиздерди ийгиликтер коштосун. Ноорuz майрамын жергиликтүү тургундар жылуу маанайда майрамдашууда. Жакшы тилектер, асыл максаттар ишке ашсын. Элибизге ынтымак жана биримдик, мамлекетибизде молчулук жана береке тартууласын деген аруу тилектерин айтышууда. Бүгүн Разак шаарында Ноорuz майрамын майрамдап атабыз. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен жалпыбыз куттуктап кетем. Ошондой эле ушул майрамга биз Акбулак айылынын жашоочулары көргөзмөлөрүбүздү алып келип, катышып, азыр көргөзмөлөрүбүздү өткөрдүк. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайм. Лейлек районундагы Ноорuz майрамы элдик сейилдөө менен улантылды. Фаридо Байдулаева, Бакыт Сейитов, жаңылыктар.